анда мезе трибунаға Байтулатов Руслан Кумурзаевич чакырып коебуз. Саламатсыздарбы, Бакаят айылынын тургундары. Мен Байтулатов Руслан Кумурзаевич, ушул айылдын баласы болом. Баягы негизи сөз бар эмеспи? Атам өзүнүн атамды көргөн өлбөзүн деген ошо көптөр барыңыздар, тааныйсыздар. Ошо аксакалды. Саат жакын экен болобу? Ушул айыл өкмөткө аттанганын себеби ушул жерде, ушул айылда өсүп чоңоюп, ушул айылдын проблемасын аябай жакшы билем. Ичинен билем да проблеманын бардыгын. Анан ошол проблеманы колдон келишинче өзүмдүн характерим менен, өзүмдүн воспитаниям менен ошол биздин айыл өкмөттүн жумушун жөнгө келтирүү максатында ошо аттанып атам да. Өзүм 10 жылдан ашуун банковский тармакта иштеп атам. Элдин проблемасын жакшы билем. Ошол элдин проблемасын ким чечет? Кайра эле ушул өкмөт чечет, администрация чечет. Ошол проблемаларды биз баарыбыз билгелешип чечишибиз керек да. Биринчи ошо негизи элдин башы болгончо суудун башы болду деген сөз бар эмеспи? Ошол биз өзүбүз суудун башында сонун жерде жайгашканбыз. Бирок ошол өзүбүздүн жаныбызда сууду элге тегиз жеткизе албай, ошо канча жылдан бери ошол проблема болуп келатат да. Анан мына отурган Нурланга рахмат айткым келет. 2 жыл мурун өзүмдүн үйүмө суу келди. 2 жыл мурун. Мен өзүм 43-төмүн. 40 жыл суу ташып иштик. Андай үйлөр көп. Нурлан рахматынаки мен 2 жол кайрылдым эле, аракет кылышып, ошо былтыр эмес, мурда жылы үйгө суу келди. Мага окшогон жарандар аябай көп. Ошону бизде бюджет бар, кеңеш бар, ошону карап берсеңиздер. Жакшы бизде Бакаятта да тургундар бар, ошо өмүр бою суу менен иштеп, водопровод жасап келаткан биздин өзүбүздүн акелер бар. Ошолор менен ошолордон акыл алып, анан кийин ошону ишке ашырыш керек. Башы башталыптыр. Трубабыз келип калыптыр. Жартылай эмнеде көп кишилер билет, бар ошол нерсе. Ошону до конца жеткириш керек. Ошол проект бар экен. Дайым проект бар экен. Ошо дайым проектти ишке ашырыш керек. Ал үчүн ушул кайра эле кеңешке келип такалып атабыз. Кеңеш карап берсе, бюджеттен бөлүп берсе, анан иш алып барабыз. Ошол водопровод деле айткан оңой эмес. Негизи Бакаятта биз өзүбүз центр болгондуктан бизде канча деген мекеме бар. ООС бар, РЭС бар, ДЭП бар, канча деген техникалар бар. Ошо техникалар турат жөн эле. Ошонун баарын, башчылардын баарын ынтымакка чакырып, администрация менен биргелешип, мына бизге жаңы аким келди, жаңы аким жардам берсе, ошол мекемелердин башчыларын баарын бириктирсе, техниканын баарын бириктирсек, кыла турган эле жумуш, ал колдон келе турган эле жумуш да. Ошонун баардыгын биринчи суу маселесин чечиш керек. Экинчи маселе бизде жер. Кайсы жерге айыл өкмөткө качан барбасын, ошол жерде жер талашып жүргөн, жер ченешип жүргөн кишилер. Ошону да акырын реттеп жөнгө келтириш керек. Тегиз карап, эмне үчүн албай калган, ошол эл алып аткан кезде кактуу болгон, ошонун баарын чечишип. Мен мисалы өзүм жерим издедим 1-2 жыл мурун. Сүрдүк ар бир полияда ашык жер бар. Барыңыздар, аны жакшы билесиздер. Ар бир полияда жок дегенде бир кишинин үлүшү чыгат да. Ошолордун баарын жөнгө келтириш керек. Адан кийинкиси, мен өзүм үйүмдүн жанында эле биздин Бакаяттын мусоркасы бар. 5 гектар жерде жайылып жатыр ошол мусорка. Аны баарыңыздар прекрасно билесиздер. Ошону да жөнгө келтириш керек, аракет кылыш керек. Кайра эле жана мен азыр кайра эле кайталанып атам. ООС, ДЭП техникалар, жайыт комитеттин техникалары бар. Ошонун баарын бириктириш керек. Ар ким өзүнө тартат. Инвестиция келсе өзүнө тартат да, анан жумушка келерде кайра бири-бирине түртүп баштайт. Бул менин жумушум эмес, бул менин территориям эмес. Бул мага карабайт деп эле кайра эле андай болбойт. Бул айыл биздин үйүбүз болгондон кийин биз ошол үйгө ар ким өзүнүн үйүнө кандай мамиле кылса, кандай караса, ошондой кылып туруп айылга да ошондой карашыбыз керекпиз. Мен бир аз толкунуп атам, кечирип коюңуздар. Негизи канча деген фонддор бар бизде Кыргызстанда. Неправительственный фонддор бар, Мерсико бар, Проом бар. Алардын бардыгы эле жардам берген туру. Ошол жардамды улам барып, улам сөз бар эмеспи, пара бергенче бары бер депчи. Улам бары бериш керек, пробивать эте бериш керек. Бир күнү болбосо бир күнү болот ошол жардамдарчы.
обул администрацияга барыш керек. Мына губернатор да жаңы, биздин аким жаңы. Улам эле ошолор менен тыкыс иш алып барыш керек да. Анан жалгыз айыл өкмөттүн колунан эмне келет? Элдин баары эле айыл өкмөттүн программасын угабыз. Айыл өкмөттөр эмне кылат экен, келгенде эмне кылат экен. Айыл өкмөт бардыгы эле көнүп калганда бирдеке проблема болсо эле чатак болсо эле айыл өкмөткө бара бермей. Кеп адам эмес, башка организациялар бар. Негизи айыл өкмөт өзүнүн жеринде полномочиясы аябай көп. Ошолордун баарын жөнгө келтириш керек дагы. Мындайча айтканда заставить этиш керек башка организацияларды. Тергибаждан бул менин каналым эмес, бул техникаларды мисалы ООСко, АВПлар менен ООСтор негизи башы бирикпейт. Жылда талаш, жылда элдер бөлтөккө канал каскан чыгат. Эмнеге андай болуш керек? АВПлар нормальный отчетун бербейт. Убагында бөлүнүп чыгып алган, эми кайра кошула албай, баштары бирикпей, ызылчу болуп эле, кайра эле карапайым эл страдать этип атат. Андай болбош керек. Ошолор башчылардын баарын жоопко тартып туруп, башын бириктириш керек. Ошону кыла турган кайра эле биз. Мен өзүм да ойлор бар, ошо негизи мен 10 жылдан бери мына банктарда иштеп атпаймынбы? Ар бир банктын кайсыл жерде жайгашкан болсо, ошол жерге жардам берүүгө бюджетке акча каралат. Анан мына биздин Бакай атанын чоң көчөсү негизи бардак. Ошол чоң көчөнү архитектурага барып, геймпланды көтөртүп, ошо геймплан менен тазалаш керек негизи. Не только чоң көчөнү, көчөлөрдүн баардыгын тазалаш керек болуп калды. Элдер көчөгө кум төгөт, таш төгөт, бок төгөт, машиналар буйтап өтөт. Негизи ошону эл өзүбүз алышыбыз керек да. Анан геймплан менен тазалаш керек. Мына вокзалдан өткөн сайын ичим атышат. Вокзалдын аркасы тоокана болуп калды. Кандайча жерге там салынды, эмне болуп калды? Депке карайбы, айыл өкмөткө карайбы? Мен азыр пока өзүм биле албай турам да. Анан бирок эгер Кудайым буйруп ошондой болуп калса, өтүп калсам, анда ошол жерлерди баштан аяк сүрүш керек. Геймплан деген бар, геймпландан кача албайбыз. Анан ошол банктарга кайрылып остановкаларды курдурса болот. Таласка биздин Финкабанк 2-3 остановка куруп берди. Бакай ата деле курса болот экен. Мен аны сураштырып чечиктим, башка банктардан да сурадым. Наматбекке кетип аткан жерде постоянно кишилер турат, жамгырда, кышында, суукта. Ошол жерге бир остановка куруп койсо болот. Далды болуп турушат машина келгенче. Могу жерде остановкалардын ортолору пустой калды. Ошолордун баарын курса болот. Банктардын жетекчилери жок дебейт. Анткени алар ушул жерден пайыз көрүп атат, доход көрүп атат. Аларга кайрылса эле ал бат эле чечилип калчу нерсе да, кылса болот. Бир өзүмдүн оюм бар, ушу маршрутка жүргүзүп койсо болот. Күнүнө 2 эле мал, 3 мал ашып кетсе, эртең менен кечинде Үч эмчектин башынан Наматбектин этегине чейин бир барып келсин. Айыл өкмөттөн абадан болсо ошол шопурга 20 000 сом айлык коюп берсек, бир жылда 240 000 сом болот экен. 240 000 сом айыл өкмөт үчүн эмне? Зато элдер кандай комфортно жашап калмак. Чал кемпирлерге бекер, пенсионерлерге, окуучуларга бекер, взрослый адамдар 10 сом, 20 сом төлөйбү Наматбекке чейин, айыл ичи 10 сомдон төлөйбү. Анын баарын азыр мен баягы чийки нерсени айтып атам, бирок эзептеп көрсө, бухгалтерлер менен акылдашса, ошону деле чыгарса болот. Азыр маршруткалар 3 киши салып Таласка барып келет. Ошол акчаны деле таппайт. Бүт эле такси болуп калган. Ошол маршруткалар любой макул болот го дейм. Ошентип Бакай атанын ичине каттап бер десек, айлыгын коюп берсек. Ошондой да ой бар да, Кудай буйрса. Мектептер боюнча айтып кетейин дегем, ошо балдар негедир билбейм, үч эмчектин башынан ылдый түшөт. Ортодо 2 мектеп бар. Кээ бирлер 3-чү мектепке чейин өтүп кетишип атат да. Ошол жактан окутабыз деп. Наматбектен бияка келишет. Мектептер айыл өкмөттөн обеспечение алып аткандан кийин мектептерге да айыл өкмөт влиять этсе болот да. Ошол директорлор менен сүйлөшүп, ар бир мектепке жакшы мугалимдерди, именно что балдар тияктан бияктан тияка алыста, кышында, суукта жүрбөй, ошо ар бир өзүнүн жанында мектепке барыш керек. Негизи мен ошону туура көрүп атам да. Ти жердин түбүнөн кайра мектеп тандалып кетип атат да. А эмне үчүн тандалып кетип атат? Значит, кадр жетишпейт.
Директорлар менен сүйлөшүш керек. Кайра эле ошол айыл өкмөтүнүн полномочиясы, кайра эле ошол аким менен алып барып, ошо директорлор чогултуп, неге мындай болуп атат, кайерде эмне тилден мугалим жетишпейт, кайерде эмне болот, ошонун баары айыл өкмөт чечсе болот да. Андай чечейик десек, директорлор, мисалы, бул силер киришпей эле бул райондун жумушу деп коюш мүмкүн. Эмнеге райондун жумушу? Анткени акчаны, обеспеченияны айыл өкмөттөн алып аткан, алар айыл өкмөттү угуш керек да. Какой-то бир влияние болуш керек, ошону чечсек болот. Мен бир сыйра өзүмө берден жазып алдым ошо проблемаларды. Анан бардыгы эле ошо программаны угабыз дейт, бир нерсе кылайын десең, кайра эле биз кеңешке келип такалып атпайбы, мына урматтуу кеңештин депутаттары отурат, сиздер колдоп бербесеңиздер, эч кандай вопрос эле чечилбейт. Мен азыр айтып берем, мен эртең мындай кылам, мен тигиндей кылам. Мен өзүм негизи кыска эле жазып бердим, анткени мен кандай айтсам деле мына 20 жылдан бери программа угуп 5 президенттин программасын уктуздар. Канча миңдеген жогорку кеңештин депутаттарынын программасын уктуздар. Ошол программа бирөөсү ишке аштыбы? Ишке ашпайт. Ал өткөнчө эле да. Өттү кетти, болду, программа калат. Программанын негизи керек, программа айтыш керек. Бирок ошол программаны аткарыш да керек да. Анан көп нерсени айтып алып, анан бир нерсе кылайын десең эле, кайра эле бут тозулар болот, же болбосо кеңеш карап бербейт. Айыл өкмөттүн милдети эмнеде? Айыл өкмөттүн кеңеш коюп берген задачаларды, кеңеш коюп берген акчаларды туура көзөмөлдөп, ошону элге жеткизүү милдет ошол. Анан биздин азыркы кеңеште жаш балдар келди, мугалимдер көп келди, ошолордун акылынан, ошолорда көп нерсе чыгат, ошолордун баарын угуп, ошолор көзөмөлдөш керек. 1 сом болобу, миллион болобу, ошол акчаны туш-тушка талатпай, ошону кайра эле биздин бүтке эле бюджетибиз бар, ошол бүтке бюджетибизди элге кайра тегиз жеткизип бериш керек. Ошону көзөмөлдөш керек. Милдет ошол, программа ошол. Так честно иштеп бериш керек. Мына бүгүн саат 10го деп чакырды. Талапкерлер баарыбыз келип калдык саат 10го. Бирок кайра эле болбойт экен. Кайра эле көнүп калгандай ба, тойго баргандай болуп эле саат 11ге жакын башталды жыйнаш. Ушундайлардын баарын токтотуш керек да негизи. Кайерде тактык болгон жерде жумуш жүрөт. Өзүңүздөр анын баарын прекрасно билип турсуздар. Ошону акырындап өзүбүздү көндүрүп ошондой ишке келиш керек да негизи. Качанга чейин жүрө беребиз. Барабыз да, кылабыз да деген болбойт. Өнүккөн мамлекетте андай жок вообще. Ошого акырындап өзүбүздү көндүрүп, айыл өкмөткө барганда каждый адис өзүнүн местасында убакыт сааты менен отуруш керек. Бир эле айыл өкмөт эмес, администрация баш жакта эле түштөн кийин эч кимди таппайбыз. Ошонун баардыгын башчы көзөмөлдөйт. Ошонун программада ошол нерсе да бар. Негизи программа ушу кыскасын айтканда ушул. Анан мен эртең бакаятан Нью-Йорк кылып жиберебиз деп айткандан алзыракмын. Мунун баардыгына убакыт керек. Жемишти деле жазында айдасак күзүндө көрүп атпайбы урожайын. Бул деле жумуш ошондой эле болот азыр. Азыр өткүзсөңүздөр, мына 6 киши туруп, баардыгына буйрук. Ошол өткөн киши 6 айдан кийин, 1 жылдан кийин болот результат. Ага чейин эч кандай жыйынтык чыкпайт. Анан айыл өкмөт 6 ай сайын отчет берет экен. Ошол биринчи отчетко аракет кылыш керек да. Ага чейин убакыт көрсөтөт. Мунун баардыгынчы. Бүттү. Рахмат. Кетпей тұрсаңыз, урматтуу жыйындын ачуучулары, Руслан Кумбузаевичке суроолоруңуз болсо бериңиздер. Кол көтөрүп бирден суроолоруңуз болсо бериңиздер. Суроо, кимде суроо барбы? Сурооңуздар жокпу? Барбы? Жок. Сурооңуздар жок болсо, орун алыңыз. Рахмат. Чоң рахмат.